Bismillahirrahmanirrahim. Keyinki mesele haram meçitin artıkçılığı jana meçitke tiyешелүү bağlılıklar deydi. Biz şunu bilişimiz gerek da turabı, Mekkenin artıkçılığını bildik. Kандай sowap bar ekenini bildik. Эми meçitke geldik. Haram dep atalıngan kırgızcha haram. Nege dese iki manisi var. Kadır barkты сыйлуу деген, экинчи бул жерде күнөө кылыш арам болуп эсептелет деген мааниде. Алла Таалам жер жаратканда каймакталганды арам кылды деп едик, чөбүн үзгөнгө болбойт депчи. Ошондо эки маанини камтыйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде адамдар улоону таптап, улоонун эр токумун токуп, мисалы, азыр адамдар не кылаарын билбей вертолет менен тойго келип атпайбы? Туурабы? Ошондой бир унааны, кымбат баалуу унааны жумшап, алыскы сапарга чыга турган болсо, 3 мечитке сапар кылса болот деп атат, өзгөчө соопту. Ушул Меккеде Харам мечити, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинадагы мечити жана Палестинада Байтул Мактис, Масжидул Акса мечити деп атат. Карасаңыздар бир туугандар, ар биринде намаз окууну насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айткан, Мадинадагы менин мечитимде намаз 1000 рекет намазга болот, Масжидул Харамда 100 000 рекет болот деген. 100 000 рекет. 100 000 рекет туугандар, 100 жыл жашайбызбы, бул Кудайга маалым да. Сиз такыркы жаалат болбоң. Кээ бир динге намазга жан келип аткан адамдар түшүнбөй калат дагы, баласы жөнөтөт, кызы жөнөтөт. Мен каяка келип калдым, сүйлөйүн десе жамаатка каршы чыгат. Ичинде кыйналып калышы мүмкүн да, кыжалат болбоңуз. Башка жерден сизге мындай мүмкүнчүлүк ачылбайт да. Бул Кудайдын бактысы ушул жерге насип болгону. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Мадина шаарында, бул бир риваятта биз 1000 деп едик беле. Башка бөлөк хадистин жолунда риваятында Мадинада 10 000 сооп намаз жазылат дейт, Масжидул Аксада 1000 рекет, ал эми Харам мешитинде 100 000 рекет жазылат деп атат. Эми кызыгын караңыз. Хадисте келген. Бул хадис Тахрич Шейх Иракий деген Ихя улумуттин хадисин чыгарган. Алла Таала дейт, ар бир түндө периштени жөнөтүп, жер бетини каратып келет дейт. Мындай жер бетини Кудай Таала карай турган көзгө муктаж эмес, периштесин өкүл кылып жерге жөнөтүп, атайын акмалатып кабар жыйнатып келет дейт. Кудай өзгөчө мээрим менен карайт дейт жер бетине. Эң биринчи Кудай Тааланын карай турган нерсеси, назары Кудайдын мээрим ырайымы Харам мечитине түшөт дейт. Эң биринчи Кудайдын ырайымы, мээрими Харам Каабадагы мечиттин ичине болот деп атат. Кимде ошол учурда Алла Таала периштени жөнөтпөдүбү? Периштени жөнөткөн учурда ар бир түндө бир убакыт бар дейт, күндө, түндө. Ким ошол учурда Меккеде Каабаны таваф кылып айланып жүрсө, кечирилген адамдардын катарына, тизмесине кирет. Кимдегим ошол учурда Каабанын ичинде, Харам мечитинин ичинде намаз окуп атканын көрсө, толук күнөөсү кечирилгендердин катарына кирет. Кимдегим Каабаны карап, ошо Харамдын айлананын ичинде Каабаны карап уктап аткан болсо, кечирилгендердин катарына кирет дейт. Бирок мейманканада бул үчүнчүсүн уйкуну көбөйтпөйбүз албетте. Бул ибадаттан чарчап, кече мына сиздерге окшоп, чаалыгып келип, Харам мечитине карап уктаган адамга да күнөөсү кечирилгендей сооп берилет дейт. Бул Харамдын ошончолук кадыр бактуу, берекелүүлүгү да туугандар. Акыркы нерсе Кааба боюнча дагы окуп коелу. Караңыз. Инна аввала байтин удиа лин-наси мубарака юсалла фиха ал-Кааба. Жер бетинде ибадатка арналып бөлүнгөн эң биринчи жер Мекке болот дейт. Мисалы да, мисалы. Аба сиз өзүңүз көлдөнсүз, Таластансыз, кайсы област? Кыргызстан бир областбыз. Таластансыз дагы сиз Бишкектен жер алып атасыз. Жер алып атканда жердин баланча сотугун, 10 сотугун ушул жер ибадат үчүн мечит, намазкана болот деп бөлдүңүз да, сиз жердин ээси. Алла Таалам жерди бөлүштүргөндө бүткүл мүлктөрдүн ээси болгон Алла Таала Мекке шаарыны ибадаттын каймагы, бешиги боло турган шаар кылып бөлүп койгон дейт. Эң биринчи жер бетинде намаз окулунган жер деп атат. Караңызчы, кандай жерде жүрөбүз? Мекке шаары, Кааба шаары. Жер бетинде эң биринчи намаз окулунган жер дейт. Адам атабыз намаз окуган жер болуп атат да бул жер. Колтусум андан кийинки мечит кайсы берекелүү десе, Акса мечити экөөнүн ортосунда канча жыл болгон десе, 40 жыл болгон деген тарыхында айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Янзилу алал байт фи кулли йавм 120 рахма." Кудайдын мээрими бар, ырайымы бар. Ошонун ичинен ар бир күнү Кааба мечитине 120 мээрими жаап түшөт экен. Жамгыр жаап түшкөндөй Каабага, жана мечиттин ичинде Каабага 120 Кудайдын мээрими түшөт. Өткөндө муну айтканбыз, түшүндүрүп сизге. Мээрим дегенин ичинде баласы жоктор балалуу боло алат ал мээрим. Баласы энесин сыйлабаса, баласы энесин сыйлайт. Ушул жерге келген апаларыбыз, дуа кылыңыз балдарыңызга, ыйлап. Жүрөгүн бур деп кабыл болот Кудайым буйрса. 120 мээримди бөлүштүрөбүз эми караңыз. Амалдарга. Кандай бөлүнөт? Ситтона 120-нын тең жарым 60-ы лит-таифин таваф кылгандарга берилет дейт.
5 мал намазга барганда жана ихрам кийип кошумча нафил таваф кыла бериңиз. Эртеңки сабакта айтат 70ке чейин, тамылам. 70 100ге чейин жеткириңиздер. Хадистер келет. 120 мээримдин Кудайдын өзгөчө, ал кандай мээрим биздин акылыбыз жетпейт. Анда бүт жакшылыктар бар да. Мындайча айтканда элестетиңиз, сиз умра кетерде, ажо сизге айтып атат, Меккеге сизге умрага өзгөчө жолдомо бердим, VIP жолдомо, анын ичинде бардык нерсе кошулган деп падыша айтса, кандай сүйүнүч. Бул Алла падышалардын падышасы чыныгы. Алла Тааланын мээрими болуп атат. Ошол 120 мээримдин 60-ы таваф кылып Кабаны айлагандарга берилет дейт. Таваф нафил катар айлана берет, саны жок болот. Сиз жана нафил окуп атпайсызбы? Мисалы, күндүзгү нафил намаз 1 рекет окусак болобу бизде? Минимум 2 рекет болот. Тиги жерде андай нерсе жок. 1 рет таваф кылып койсоңуз айла жок. Жөн таваф кылбай айланып кете бересиз. Эми 120-нын 60 кетти, калганычы? Варбауна 120-нын калган 60-тын 40-осу лил мусоллин, ошол Кабада харам мешитинде намаз окугандарга берилет деп атат. Ва ашруна 20 мээрим лин назирин карап отургандарга дейт. Жөн эле Кабанын жанына барып, ошону Кабаны карап отургандарга 20 Кудайдын мээрими берилет деп атат да. Тамыллардын сабагын уруксат берели, бул жерде көп сызып даярдап коюлган. Баягы бар го, сериянын кызыктуу жерине келип токтотуп коет го. Бул да ошол жерден да. Аллардан экинчиден биз эми көргөндөй кичинекей адамбыз, чоң тамыллардын сабагына барган жакшы болот. Аллах Таалам разы болсун. Амин. Аллах Таалам ушул биздин апаларыбызга мынакей, ушу биздин аталарыбызга, алтын конокторубузга Кудай Таалам мээрим берген. Бардыгы Кудай берген өтө жакшы адамдар экен. Кудай Таалам мына ушул адамдарды ушул боюнча жакшы кылып калтырып, кыяматта даражаларын бийик кылып, имандарын күчтүү кылып, Кыргызстанга кайтып барганда Кыргызстанды көтөрө турган, иманга байыта турган, өнүгүшүнө салым кошо турган инсандардан кылган. Аллахым, арабызда апаларыбыз бар. Балдарынын туура жолун телеген апаларыбыз бар. Ошолорду унутпайлы. Аллах Таалам ошол апалардын курбанчылык урматына балдарыны эң таква инсандардан кылган болсун. Аллахым, ушул апаларыбыздын ичинде Америкадан, Италиядан, Европадан акча салып, ушул умрага барып келиңиздер деген балдар бар экен да, мигранттарчы. Ошол балдардан Аллах Таалам разы болсун. Тапкандарына береке берсин. Байкуштар көрүнгөндөн, атасы тааныбаган адамдардан жаман сөз укса дагы, ошол жерден адал мээнет кылып ата-энесин умрага жөнөтүп, ата-энесин ажылыкка жөнөткөн балдарды Аллахым бул дүйнөнүн бейишин көрсөтмөйүнчө жанын албагын. Аллах Таалам ушул биздерди Кыргызстанда күтүп жаткан урук туугандарыбызды мээримге алгын. Аллах Таалам ушул биздин дагы жарык дүйнөгө келишке себепкер болгон ата-энебизди мээримге алгын. Бизди кичинекей кезибизде кантип бапес деп чоңойтса, аларды да каарылыкты өз мээримге алгын Алла Таала. Кабыл болгон умра, кабыл болгон ажылык насип кылган. Ушул китепте окулунган, хадистерде келген сооптордун бирин да кеметпей насип кылган. Аллах Таалам эки дүйнөнүн бактын насип кылып тозак азабынан сактагын. Ва саллаллаху тааала сеййид Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи.